Пенсия көтөрүлсө канчага көтөрүлөт? Пенсияга чыгып аткан жаран өзү караш керек. Эгер стажы көп болсо, анда пенсияга эле чыкканы выгодно да ага. Телевизору барбы, машинасы барбы, жумушу барбы, баарына тегиз жөлөк пул 3 жашка чейин берүү жөнүндө мен сунуш кылат элем. Жарайт. Эмнеге 3 жашка чейин баарына тегиз жөлөк пул пособие берилбейт деген суроо да. Баягы эч жерде иштебеген жарандардан кичине болсо дагы көбүрөөк алса. Да, сиз туура айтып атасыз. Дагы эле жана 7% менен мисалы 10 000 сом алган пенсия бүгүнкү күндө 750 сом кошулат да. Айландырып жатасыздар, ошол көбөйүп калса бизге дагы пайда болмок. Биз ишти жакшы алып барып атабыз. 22 жылы пенсия 33%га көтөрүлдү, 23 жылы пенсия 38%га көтөрдүк, 24 жылы 18%га көтөрүлдү. Мына 25 жылы 12%га көтөрүлдү. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, сиздерге Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2025 жылга 26-27 жылдардын пландык мезгилине бюджети жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жана Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2026 жылга жана 27-28 жылдардын пландык мезгилине бюджети жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлорун кыскача маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Социалдык фонддун 2025 жылга такталган бюджеттик кирешелер боюнча 129 миллиард 183 миллион сом суммасында же бекитилген бюджеттен 8 миллиард 647 миллион сомго көп түзүлдү. 2026 жылга социалдык фонддун бюджеттик кирешелер боюнча 137 миллиард 691 миллион сом суммасында же 2025 жылга такталган бюджеттен 8 миллиард 507 миллион сомго көбүрөөк түзүлдү. 2027-2028 жылдарга кирешелер 144 миллиард 185 миллион сом жана 150 миллиард 455 миллион сом суммасында болжолдонууда. Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүнүн көлөмү төлөөчүлөр категориялары боюнча болжолдуу эмгек акы фондуна камсыздандыруу төгүмдөрүнүн белгиленген тарифтеринин улам эмгек акынын өсүшүнө жараша эсептелген. 2025 жылга такталган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү 82 миллиард 136 миллион сом суммасында болжолдонуп жатат. 2025 жылга бекитилген камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүнө салыштырмалуу өсүш 109,5%ды түздү. Дакталай алганда 7 миллиард 136 миллион сомду түзөт. 2026 жылга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү 88 миллиард 100 миллион сом суммасында болжолдонуп жатат. 2025 жылга такталган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүнө салыштырмалуу өсүш 107,7%ды накталай алганда 5 миллиард 964 миллион сомду түзөт. 2027-2028 жылдарга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү 94 миллиард 400 миллион сом жана 101 миллиард 200 миллион сомду түшөт деп болжолдонууда. 2025 жылга республикалык бюджеттен бөлүнгөн ассигнованиялар боюнча такталган керектөөлөр 44 миллиард 365 миллион сомду түздү. Бул Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин кредитордук карызын эсепке алуу менен 660 миллион сом суммасында 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча салыштыруу актысына ылайык. 2026 жылы республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын түшүшү 46 миллиард 670 миллион сом суммасында пландаштырылып жатат. Бул 2025 жылдын такталган бюджетинен 2 миллиард 304 миллион сомго көп. 2027-2028 жылдары республикалык бюджеттен бөлүнгөн ассигнованиялардын түшүшү 2026 жылдын деңгээлинде 46 миллиард 670 миллион сом суммасында пландалууда. 2025 жылга такталган бюджеттин долбоорунда башка кирешелердин түшүшү 2 миллиард 682 миллион сом суммасында же бекитилген бюджеттен 850 миллион сомго көбүрөөк такталды. Башка кирешелердин түшүшүн төмөнкүлөрдүн көбөйүшүнүн эсебинен пландалууда. Ишканалардын акциялары боюнча дивидендтерден 7 миллион сомго, убактылуу бош акча каражаттарын мамлекеттик баалуу кагаздарга жайгаштыруудан кирешелерден 698 миллион сомго, камсыздандыруу төгүмдөрүн кечиктирип жана толук эмес төлөгөндүгү үчүн
эсептелген туумдардан жана айыптардан 230 миллион сомго регресстик талаптарды коюунун натыйжасында иш берүүчүлөрдөн жана жарандардын өндүрүлүүчү каражаттардан 5 миллион сомго, социалдык фонддун башка кирешелери 10 миллион сомго жана башкалардан. Айып жана туумдар боюнча божомол 2025 жылы эске алып, 2025 жылы 400 миллион сом түшөт деп эсептелди. Акционердик жылдык жалпы чогулуштардын ченемдерине ылайык 2025 жылы 124 миллион сом дивиденд түшөт деп белгиленди. 2026 жылга башка кирешелердин түшүшү, ишканалардын акциялары боюнча дивидендтердин эсептердеги акча каражаттарынын калдыктарына эсептелген пайыздардын регресстик талаптарды коюунун туумдардын жана айыптардын түшүшүнүн эсебинен 2 миллиард 921 миллион сом суммасында пландалууда. Социалдык фонддун 2025 жылга бюджетинин чыгымдары 127 миллиард 708 миллион сом суммасында такталган. Бул бекитилген бюджеттен 7 миллиард 238 миллион сомго көп. Пенсиялык фонддун 2025 жылга такталган чыгымдар 114 миллиард 87 миллион сомду түзөт, же бекитилген бюджеттен 3 миллиард 934 миллион сомго көп. Ошондой эле пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөөгө чыгымдар 110 миллиард 934 миллион сом суммасында такталды, же бекитилген бюджеттен 3 миллиард 364 миллион сомго көп. Негизги көбөйүү пенсионерлердин жашоо деңгээлин андан ары колдоо максатында 2025 жылдын 1 октябрдан тартып пенсияны камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо, 2026 жылга социалдык фонддун бюджетинин чыгашаларынын жалпы көлөмү 137 миллиард 303 миллион сомду түздү. Бул 2025 жылдын такталган бюджетинин чыгашаларынан 9 миллиард 594 миллион сомго көп. 2027-2028 жылдар аралыгында чыгашалар 144 миллиард 53 миллион сом жана 150 миллиард 372 миллион сом суммасында күтүлүүдө. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна 2025 жылы карызды эске алуу менен 6 миллиард 304 миллион сом жумшалат. 2026 жылга 6 миллиард 503 миллион сом багыттоо пландалууда. 2027-2028 жылдарга 6 миллиард 911 миллион сом жана 7 миллиард 472 миллион сом болжолдонууда. Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна каржылоо 2025 жылы карызды эске алуу менен 984 миллион сомду түзөт. 2026 жылга 1 миллиард 9 миллион сом өлчөмүндө каржылоо пландалууда. 2027-2028 жылдарга 1 миллиард 79 миллион сом жана 1 миллиард 155 миллион сом болжолдонууда. Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун 2024 жылга такталган бюджетинин киреше бөлүгү жалпысынан 13 миллиард 23 миллион сом суммасында күтүлүүдө. 2026 жылга 14 миллиард 929 миллион сом күтүлүүдө. Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун 2025 жылга такталган бюджетинин долбоорунун чыгаша бөлүгү 1 миллиард 876 миллион сом суммасында күтүлүүдө. 2026 жылга 2 миллиард 781 миллион сом суммасында коюлган. Социалдык фонддун 2025 жылга бюджетинин профицити 1 миллиард 478 миллион сом суммасында күтүлүүдө. Социалдык фонддун 2026 жылга бюджетинин долбоору 388 миллион сом суммасында профицит менен түзүлдү. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроолор барбы? Суроо берүү үчүн сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Негизи бюджетти колдош керек. 1 январдан тарта күчүнө кириш керек эле. Анан урматтуу Бактияр мырза, бир маселе да. Пенсионерлер эки маселе менен кайрылышат да. Биринчи, пенсия көтөрүлсө канчага көтөрүлөт? Эң биринчи маселе ошондон болот атпайбы?
Дастан Далабаевич, биз 26 жылга пенсия көтөрүүгө 7% деп койгонбуз. Пенсия көтөрүүгө бюджетке 1 миллиард 200 миллион сом каралган. 7%-га бүт барына ушуна 7%-га өсөт деп план коюп атасыңар. Ооба 7% деп койгонбуз. Аз сүйлөп жүрсүңүз. Келерки жылда камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүн карайбыз. Биринчи жарым жылдык менен камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү көбөйсө көбүрөөк көтөргөнү аракет кылабыз. Экинчи маселе мындай. Майыптуулугу бар пенсионерлер, алар пенсия чыкканда аларга мындай айтышат экен. Эки вариант бар. Биринчиден сен стажына жараша чыгасың, же керек болсо майыптуулугу үчүн ошол пенсияны аласың деп. Эки түрдүү ушундай бар турбайбы? Анан булар мындай айтып атышат. Ушул майыптуулугу болгон үчүн пенсияны алсам дейт. Анда меники кээде өсөт, кээде өспөйт дейт. Стажына карата алсам, анда меники төмөндөйт дейт. Ишип түшүнбөйсүн дейт схеманы. Кайсы нерсени вообще кайсы нерсе менен пенсия чыгыш керек деп алар ошону түшүнбөй жатышат да. Негизи майыптуулугу бар үчүн пенсияны алгандар, алар кошумчаны алыш керек да. Мисалы алардыкы стаж болсо, кичине болсо дагы, майыптуулугу бар болсо, аларга кошумча болуш керек. Ошо кандай дейсиз? Дастан Далабаевич, бул боюнча 3 жыл мурун урматтуу депутаттарыбыз тарабынан сунушталып, мыйзам долбоору менен бул мыйзам катары кабыл алынган. Мурда бул выбор жок болчу, же муну тандоо жок болчу. Жок болчу, туура. Жок болчу. Анан ошо тандоо киргизилген да. Анан кайсы жагы выгодно болсо, жарандарыбызга ошол жагына өтө берет. Жок, бүгүн мисалы бир вариант выгодный. Эртең болсо пенсияларды көтөрүп атасыңар да. Кер пенсия өспөйт, кер өсөт. Бүгүнкү күндө выгодный болгон, эртең уже выгодный эмес болуп калат экен. Дастан Далабаевич, пенсияга чыгып аткан жаран өзү караш керек. Эгер стажы көп болсо, анда пенсияга эле чыкканы выгодно да. Эгерде стажы аз болсо, биз лучше башкача кылбайлы. Стажына карата пенсия бүт баары чыксын. Стаж болсо, пенсия чыксын, стаж жок болсо, жөлөк пулду алсын. Бирок, андан тышкары, майыптуулугу бар болсо, кошумча болсун ошол стажына карата. Ошондо биз уже түшүнүп калабыз да. Биз азыр варианттарды берип. Дастан Далабаевич, мурда ошондой болгондо, анан жана мыйзам кабыл алынып, ушул выбор кирип калганда. Анализ кылып көргүлө да. Ошол мыйзам кантип иштеди? Макул, Дастан Далабаевич, биз анда анализ кылып сизге анализ кылгылачы, сураныч мага анан сизге маалымат беребиз. Макул, рахмат. Негизи, Бактияр Жыгышбекович, отчетуңарды карап чыктык. Отчетуңар жакшы. Мына жерде сиздер 25 жылдын жыйынтыгы боюнча 1 миллиард 474 миллион сомду берип атасыздар. Бул аябай жакшы жетишкендик. Анан ушул кайсы максатта иштетесиздер? Данияр Мирошевич, биз түшкөн каражаттын баарын эмен ала турган болсок, 21 жылы пенсияга төлөөгө 1 жылдык бюджетибиз 52 миллиард болчу. 25 жылы мына бюджетибиз, такталган бюджетибиз 114 миллиард болду. 60 миллиарддан ашык пенсия көтөрүүлөргө акыркы 4 жылда биз көбөйттүк бюджетибиздичи. Бүгүнкү күндө бир айда пенсия төлөөгө бизге 9 миллиард 200 миллион сом керектелип атат. Анан түшкөн улам көбөйгөн акчаларыбыздын баарын улам пенсия көтөрүүгө биз жумшап атабыз. Мындайча айтканда, 2026 жылдагы планыңар бар экен да? Ооба, ооба. Анан мындай, Бактияр Жыгышбекович, мен сизде мындан мурун дагы айткам, мына азыр статистиканы карасак, силерде жыл сайын пенсия алуучулардын саны көбөйүп атты. Мына 24 жыл менен 25 жылды салыштырмалуу 25.571 пенсионерге көбөйүптүр. Бул деген келечекте бул сан көбөйө берет экен. Анан мындай көрүнүш болду да, кээде силер бир мезгилде пенсия бересиздер да, 10-нан баштап, 10-нан 15те кайсы 10-нан баштап беребиз. 10-нан баштап бересиздер. Ошондо биздин байкуш пенсионерлер барып банктын алдында тизилип банктарга барып туруп калышат да. Себеби кээ бирки жерлерде 1-ден 2-ден банкоматтар бар экен.
Анан бир 20-30-100гө чейин барып алып, байкуш биздин пенсионерлер туруп ошол жерде. Аябай чоң бир тоскоолдуктар жаратып атабыз да. Ошондуктан мен айткан элем, ошону сиз банктар менен сүйлөшүп, бир кандайдыр бир шарттарды түзгөнгө бир иштеп чыкпайсыңарбы биргеликте? Жарайт, Данияр Эрмекович, банктар менен иштеп чыгып. Себеби безналичный расчет дегенибиз менен биздин кээинки пенсионер бул баягы айыл жергесиндегилер да. Аларда баягы приложениялар жок экен. Эски телефон колдонот экен. Анан карточка менен барып ошо акчаларды обналичить кылабыз дегенде барган жерде 100гө жакын адамдар кезекке туруп калып атат. Кээде эми жумушу бар экен, кечке ошо туруп калып атат. Ошондуктан ошону жоюу максатында силер ошо банк системасы менен, банктар менен кеңешип, сүйлөшүп, бир кандайдыр бир приложенияларды же барып, эми бул жашы улуу кишилер баягы приложениени түшүнбөйт экен, жакшы билбейт экен. Ошондо карточка менен барып ошо акчаны обналичить кылам деп бир күн убактын жоготуп атышат да. Ошону карап чыгыңыздар. Жарайт, Данияр. Бир шарт түзүп бергилеби биз пенсионерлерге? Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроо бергендер көбөйтүү аппарат табыла бериңиздер. Сөз Курманалиева Жылдыз Кочкоралиевнада. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бактияр Жеңишбекович, мен негизи жалпы Кыргызстандын айымдарынан кайрылат элем, айымдардын атынан сизге. Бардыгы ушул үгүт иштеринде жүргөндө бардыгын чоң көйгөйү айымдардыкы бул. Эмнеге 3 жашка чейин баарына тегиз жөлөк пул пособие берилбейт деген суроо да. Бул азыркы күндүн эң чоң орчундуу маселеси болсо керек менимче. Айылда жашайбы, тоолуу аймакта жашайбы, телевизору барбы, машинасы барбы, жумушу барбы, баарына тегиз жөлөк пул 3 жашка чейин берүү жөнүндө мен сунуш кылат элем. Албетте бул мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизиш керек. Ал үчүн керек болсо бирге иштешейли, мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү боюнча. Биз ушул жогорку кеңештин жалпы эле айым депутаттары баары даярбыз. Себеби бардыгы ушул айымдар түшүнөбүз, биз айымдарды. Ошон менен бирге ушул баарына тегиз жөлөк пул берилсе, ошондо биздин Кыргызстаныбыздын жарандары дагы өздөрүн ушул айымдар дагы, балдарыбыз дагы камсыз болмок, Кыргызстан жарандары дагы көбөймөк деп айтмакмын да. Сизден чоң сураныч. Эгерде сиздин дагы сунуштарыңыз болсо, биргеликте иштешейли ушул баарына тегиз ушул 3 жашка чейин жөлөк пул берүү жөнүндө балдарыбызга. Жарайт. Рахмат. Кийинки сөз Илимбек Кубанычбековичте. Чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу Бактияр Жеңишбекович. Чын айтканда бюджетти колдойм, комитеттен да колдоп бердик. Айтсаңыз, бүгүн бул азыркы учурда, мисалы, былтыркы жылы биз норманы кабыл алганбыз, 1800төн өйдө айылдарга кошумча төлөмдөр, социалдык төлөмдөр боюнчачы. Ушу боюнча төлөндүбү? Илимбек Кубанычевич, бул боюнча жана комиссия иштеп чыгып, азыр бизге дагы өкмөттүн токтомуна жана приложение бар. Ошол приложенияга өзгөртүүлөрдү киргизип, бизге соцфондко жөнөтүлө келелек бизге. Ушул боюнча бир жазып алсаңыз, эгер мүмкүн болсо, мен сизге 2 айылды айтайын. Кара Суу районунун Ала Тоо айыл өкмөтүнүн Бекжар, Алгабас деген айылдары баягы ушул бийик тоолуу аймактарга кирген. Бирок тилекке каршы ушул үлүш жериңер баягы 1800ге чейинки айылдарда бар экен деп туруп, ушул критерийлер менен кармап атышпытыр. Ошол нерсени эске алып койсоңуз. Бирок фактически жашоосу ушул 1800төн жогорку айылдарда жашашат. Андан кийинки маселе, бүгүн мисалы пособие берүүдө балдарга кайсы критерийлерге карайсыздар? Илимбек Кубанович, биз балдарга пособие бербейбиз. Пособие жок сиздерде? Жок. Андан кийин пенсияга чыгуу боюнча бүгүн кече биз эл менен жолугушуп, шайлоо учурунда, үгүт учурунда дагы айтып атышат. Бүгүн эң минимум 5750 сом тегерегинде жаңыдан пенсияга чыгып аткан адам. Жаңы пенсияга чыгып атканда быйылкы жылдан баштап 7100 сом. 7100 сом. 7100 Бул минимум.
өкмөттүк иште иштеп стажы болобу болбойбу ошол 7100 сомдун тегерегиндеги сумманы алышат туурабы? Эң минимум 7100. Эгерде мисалы мугалимдер көбүнчөсү айтып атышат, биз 40 жыл мугалим болуп иштеп туруп деле ошо 7000дин тегерегинде минимальный баягы менен чыгып атабыз. Бул жерде адилеттүүлүк болбой калып атат деген сунуш пикирин айтышты. Бул боюнча кандай? Илимбек Кубанович, мен сиз менен толук макулмун бул жерде. Бирок жалпысынан президентибиз тараптан тапшырма түшкөн, пенсияларды жалпы көтөрүш керек деп. Анын үстүндө сиздер менен бирге көп иштерди жүргүздүк, жана биринчи этап реформаларга, мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргиздик. Ошонун эсебинен биз пенсия көтөрүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Мына бюджетибизди ала турган болсок, 21 жылы бюджетибиз 52 миллиард болчу болгону пенсия төлөөгө. Мына 25 жылы пенсия төлөөгө чыгашыбыз уже 114 миллиардка жетти. Бул именно ошо ылдыйкы пенсияларды көтөргүлө деген тапшырма берилгендиктен ылдыйкы пенсияларга упор жасап атабыз азыр көтөрүп. Пенсиянын көтөрүлүшүнө эч кандай каршылык жок. 10 000 сом болсун, 20 000 сом болсун, ага эч кандай чектөө жок, каршылык жок. Болгону ушул адилеттүүлүк болсун. Чындап ошо мамлекет үчүн кызмат кылган, социалдык төлөмдөрдү убагында айлыгынан төлөгөн жарандарыбыз баягы эч жерде иштебеген жарандардан кичине болсо дагы көбүрөөк алса, мында ар кимдин мээнети, эмгеги өзүнө жараша баланса деген ой пикирин биз элдин үнүн жеткизип атабыз да. Ушул нерсеге көңүл буруп койсоңуздар. Жарайт. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Жумабеков Дасан Арыспековичте. Рахмат, саламатсызбы, Бактияр Жеңишбекович. Бактияр Жеңишбекович, айтсаңыз, бүгүнкү күндө социалдык фонддун жалпы активи канча сиздерде? Сумма менен. Жалпы активди ала турган болсок, жалпы суммага которо турган болсок, 230 миллиардтын тегереги. 230 миллиард. Мунун канчасы акчалай түрдө, канчасы жанагындай имуществолор менен акциянын негизинде? Акчалай түрдө бизде где-то 218 миллиардтын тегереги. Жылда ушул жалпы камсыздандыруу төгүмдөрүнүн негизинде, анан кийин мамлекеттен субсидия берилген негизинде канча сумда бир жылдык? Бир жылда чыгаша бөлүгүбүз мына 2025 жылга 114 миллиард сом. Чыгаша бөлүгүбүз 114 миллиард сом. Мамлекеттик бюджеттен кирген канча берилип атат сиздерге? Общий түшкөн каражаттын 37%. 37%. Эми Бактияр Жеңишбеков, жана сиз айтып кеттиңиз, жылда 7%га пенсия кошулуп турат деп. Бул мыйзам менен бекитилген да? Ооба. Дастан Арыспекович, бул жерде биз мыйзам боюнча былтыркы жылдын инфляциясын алабыз, былтыркы жылдын орточо айлыгын алабыз. Эки сумманы кошкондо ошол средний 7% чыгат. Биз бул бюджетти формировать этип атканда бул август айы болот да. Биз август айында 7% деп ошол сумманы алып туруп 7% деп коебуз дагы. Бюджетке в районе быйылкы жылга 1 миллиард 200 миллион сом кирген. Бирок келерки жылы биринчи, экинчи кварталда камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүн карайбыз. Жылда эле ушундай да камсыздандыруу төгүмдөрү көбүрөөк түшөт. Биз 7% эмес, андан көбүрөөк көтөрөбүз пенсияны. Анда ушул камсыздандыруу төгүмдөрү жылына канча пайызга өсүп атат сиздердики? Камсыздандыруу төгүмдөрү орточо 10%га өсөт жылына. 10% өсүп атабы? Анда пенсияны 7% эмес, анда 10%га көтөргөнгө, жана ашыраак көтөргөнгө мүмкүнчүлүк барбы? Бар мүмкүнчүлүк. Азыр ошого бир аракет кылбайлыбы? Анткени Бактияр Жеңишбекович, кечээ мына жылдык бюджет каралды. Адылбек Алишевич жакшы маалымат берди. Бүгүнкү күндө биздин экономикабыздын темпи өсүп атканын 30 мамлекеттин арасына кошту. СНГ мамлекеттеринин арасынан биринчи болуп чыкты дедик. Элдин баардыгы укту муну. Биз да сүйүнүп атабыз. Бирок мына эң керектүү болгон пенсия тараптагы көтөрүлүш жок да. Мына дагы эле жана 7% менен, мисалы 10 000 сом алган пенсия бүгүнкү күндө 750 сом кошулат да. Ойлосоңуз, эшиктеги инфляция деген кандай болуп атат? Көрүп атабыз да. Сиз да аны байкап атсаңыз керек. Анан ошого жараша
тез арада жана өзгөртө турган нерсеңиздер, мыйзамдар же токтомдоруңуздар болсо, муну өзгөртүш керек. Азыр 10%га көтөрүшүбүз керек да. Бактияр Жеңишбекович, антпесек мына кече биз эл менен жолукканда, шайлоо учурунда жүргөндө, улуу муундагы аксакалдарыбыз, апаларыбыз, аталарыбыз пенсия алган баардыгы ушул маселени көтөрдү. Ишенбесеңиз, өзүңүз да барып, ошо элге чыгып көрсөңүз, мына ушул маселени түз айтат. Ушунчалык инфляцияны алар да сезип калыптыр. Бактияр Жеңишбекович, мен муну угуп келген үчүн айтпай койсом болбойт да. Ошол үчүн азыр могу 7%ды тез арада биз 10го көтөрүшүбүз керек. Анан келечекте дагы карап чыгышыбыз керек. Экономикабыз өсүп атат. Алдыңкы мамлекеттер СНГ боюнча мынакей 10% болду биздин ички дүң продукциябыздын көтөрүлүшүндө. Мындай рекордтук болгон эмес. Россия мамлекетинде мындай, Кытайда мындай жок. Бирок баары бул жагы жакшы да, анан именно ушул пенсияга келгенде азыр мындай бир жакшы маалымат ала алган жокпуз да. Көтөрүлөт, 10%га көтөрүлөт, 15%га көтөрүлөт деген маалымат угуп алган жокпуз. Ошондук үчүн Бактияр Жеңишбекович, бул эң элдин талабы, улуу муундагы ата-апалардын талабы болуп атат, пенсия алган биздин жарандарыбыздын талабы болуп атат. Тез арада бир жол табып, ушул пенсияны көтөрүү маселесин азыр карабасак, анда билбейм, наразычылык. Тастанбек Арсбекович, бул боюнча пенсия көтөрүү боюнча акыркы 4 жылда аябай жакшы көтөрүлдү пенсия. 22 жылы пенсияны 33%га көтөрдүк, 23 жылы пенсияны 38%га көтөрдүк, 24 жылы пенсияны 18%га көтөрдүк, былтыркы жылы орточо 12%га көтөрүлдү. Бюджетибиз 21 жылы болгону 52 миллиард болчу пенсия төлөөгө. Мына 2025 жылы такталган бюджетти бекитип берип атасыздар, 114 миллиардка көтөрүлдү. 4 жылда бюджетибиз 64 миллиардка көтөрүлдү. Сиз айткан нерсенин баарын биз эске алабыз. Тастанбек Арсбекович, көбүрөөк көтөргөнгө аракет кылабыз. Процедурный 3-чү микрофон. Урматтуу депутаттар, мына суроо жоопко чектөө койсок кандай карайсыңыздар? Алдында дагы саламаттык сактоо министрлигинин дагы отчету турат. Ошондуктан урматтуу Чыңгыз Ильязович, менин сунушумду добуш коюп койсоңуз. Урматтуу депутаттар, суроо талкууга чек коюу боюнча сунуш келип жатат. Сунушу добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 67, каршы 1, баар 68, катталды 87. Аппарат эске алгыла. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Сурабалдиева Эльвира Жыргалбекунада. Рахмат, Бактияр Жеңишбекович. Эми сиз социалдык фондун жетекчиси катары мага 1-2 суроого жооп берип койгулачы. Биринчи, бүгүнкү күндө иштеп аткан адамдар менен, ошол страх взносторду төлөгөн адамдар менен, анан пенсионерлердин соотношениясы кандай болуп атат? Анан прогнозду бир 5-10 жылдагы прогнозуңар кандай? Эльвира Жыргалбековна, бүгүнкү күндө жалпы МОДдун рекомендациясы боюнча бир пенсионерге 3 иштеген адам болуш керек минимум. Анан бүгүнкү күндө бизде 0,9 адам болуп атат. Бул өтө аз. Мен ошол суроону эмнеге берип атам, урматтуу жетекчилер? Парламентке келгенде эл өкүлдөрүнө келгенде ачык айкын суроого жооп берген үйрөнүш керек. Мен түшүнүп атам, телевизордон да баарыбыз карап атат, 7 миллион 300 эл карап атат, анан эмнеге пенсия көбөйбөйт, эмнеге резко аябай чоң өлчөмдө көбөйтө албайсыңар деген суроодо ачык жооп бериш керек да. Дүйнө жүзүндөгү демографиялык тенденцияларды ачык айткыла. Кыргызстан канча жылда демографический процесстер кандай болот? Ошону да түшүндүргүлө да. Азыр бизде, урматтуу коллегалар, да, дүйнө жүзүндө иштеген адамдардын ошо соотношениясы 3-4 иштеген адамга бир пенсионер болсо, Кыргызстанда даже 1,5-дан да биз түшүп кетиптирбиз. Бир нече жыл мурда 1,5 болчу. Азыр 0. канча дедиңиз? 0,9. Бул абдан аз. Значит, бир 5-10 жылдагы прогнозуңар кандай болуп атат?
Элвира Жыргалбековна, бунун үстүндө иштеп атабыз. Былтыр өзүңүз билесиз, бизнес үчүн. Сиз кантип иштеп атасыз? Сиз деген кошумча балдарды төрөтүп туруп атасыздарбы? Жок, бул жерде bizde көмүскөдөгү жарандарыбыз көп да төлөбөй аткандар, бүгүнкү күндө камсыздандыруу төлөмдөрүн төкпөй аткандар. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына таянсак, почти миллионго жакын адам камсыздандыруу төлөмдөрүн бүгүн төкпөй жатат. Анын бардыгы частный бизнесте жүрүшөт, ал жарандарыбыздын бардыгы. Анан былтыркы жылы өзүңүздөр билесиздер, тарифтерди 12%га чейин түшүрдүк. Бул тариф түшүргөндөн кийин салык кызматынын маалыматын алсак, 58 000 адам көмүскөдөн чыкты. Бул тенденция өсүү бар бүгүнкү күндө. Бул тарапта иштеп атабыз. Өкмөт тап келип атат да. Эл талап кылып атат, ишкерлер талап кылып атат, парламент талап кылып атат, жеңилдетүүлөр келип атат. Социалдык фонддун силердин прогнозуңар 5-10 жылга ачык айкын болуш керек да. Биз 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин республикадан дотациялык суроолор көтөрөбүз деп ачык айтпайсыңарбы? Биз ошого баратабыз да. Демография кандай болот? Мен сиздердин жумушуңарды жаман деген жокмун. Мен реалдуулук маселени сиз да мен да түшүнүп атасыз. Ошону парламенттен да ачык айтыш керекпиз. Элге да туура түшүндүрүш керекпиз. Азыр жакынкы канча 1 жылда деген дагы пенсия көбөйтүлөт, туурабы? Канча кошосуздар? Пенсия бүгүнкү күндө 7% деп атабыз, бирок келерки жылы көбүрөөк көтөрөбүз. Андан. Ошондо 0,9-тан 5-10 жылга биз кайсы цифрага жылабыз? Бул боюнча бүгүнкү күндө пенсионерлерибиздин саны 815 000 адамга жетти. 2030 жылга барып 1 миллиондон ашат пенсионерлерибиздин саны. Анан иштеп аткан жарандарыбыз менен камсыздандыруу төлөмдөрүн төкпөй жаткан жарандарыбыз менен иш жүргүзүп атабыз. Бирок иштегендердин саны биз да карыган мамлекеттердин катарына акырындык менен кирип баратабыз да. Биз уже жанакы 7% порогду билесиздер. Аны сиз цифраларды менден жакшы билесиздер. Ошону ачык айкын сүйлөшкөндө биз үйрөнүп алсак болмок өкмөт мененчи. Жакшы болмок. Биякта да парламенттер депутаттардан мындай суроолор келмек эмес. Ваши прогнозы, ваши риски. Ачык айтылыш керек да. Если основываться на прогнозы по рекомендации демографический прогноз. По рекомендации ООН, по их статистике, если опираться, стареющая нация есть. На пороге. Да, на пороге старения есть. От 4 до 7%, если население занимает старое население, то это стареющее. Свыше 7%, если это уже старое население считается. На сегодняшний день у нас в пределах 6% население старое считается. Где-то в пределах 10 лет мы уже придем, этот порог уже перейдем. И мы будем просить дотации с республиканского бюджета. Это уже Эльвира неизбежно Жыргалбековна, в этом направлении работа ведется. Первый этап реформ вы поддержали. Согласно первого этапа реформ мы провели внесли очень много изменений в законы о пенсионном обеспечении, о государственном социальном страховании. Согласно этих изменений мы смогли поднять пенсии. Второй этап реформ мы на сегодняшний день уже начали. Согласно второго этапа реформ мы хотим перейти на англосаксонскую форму пенсионного обеспечения. То есть на сегодняшний день у нас солидарно-накопительная система. Солидарная система у нас работает, накопительная часть у нас не работает. Накопительная часть всего 2%. Она не может в полной мере обеспечивать накопительную часть. А ранее у нас условно-распределительная была, да? Условно-распределительная, она солидарно-накопительная, она одно и то же. Как одно и то же. Условно-распределительная, солидарно-накопительная – это одно и то же. В будущем, вот, согласно второй этап реформ, мы хотим перевести полноценную солидарно-накопительную систему. Полноценная солидарно-накопительная система, мы всех граждан брать не будем, накопительную часть, то есть мы с 18 лет до 25 лет будем брать, с 18 до 22 лет. Мы будем нанимать экономические институты.
Когда развалился Советский Союз, мы унаследовали 500 000 пенсионеров, насколько я помню. И мы по сей день, те пенсионеры доживают. Работающие кыргызстанцы содержат наших пенсионеров. Да, да. Мы состаримся, мы с вами. Нас будет содержать работающее поколение. Как вы хотите перейти в европейскую модель? Европейская модель – это когда я думаю только о себе и о тех бабушках и дедушках не забочусь. Мы до этой модели не скоро придем. Да, Эльвира Джалалбековна, это дорожная карта, второй этап реформы до 2050 года хотим сделать. Вот с 18 до 22 или до 25 лет мы граждан возьмем, и мы всех переводить не будем в солидарно-накопительную систему. Именно с молодежи начнем, чтобы по истечении 20 лет у них была уже полноценная возможность выходить полноценно на солидарно-накопительную систему. Да, с Турай Тотас до 90-го года у нас обязательства перед пенсионерами Советского Союза калган, но и после развала Советского Союза у нас обязательства есть. У нас никаких накоплений нету. Без чолуткан акчабызды тарататабыз бүгүнкү күндө. Анан полноценная солидарно-накопительная системаны киргизмейинче бул мүмкүнчүлүк болбойт. Муну биз 2050 жылга чейин мы дорожную карту в этом году уже закончим. И мы обязаны перейти уже в солидарно-накопительную систему. Рахмат. Сөз суроо берүү үчүн Борбиев Болотбек Ибраимовичте. Рахмат, урматтуу Бактияр Жеңишбекович. Бул мыйзамдоолорун колдойбуз. 64 миллиардка бюджет көбөйүп аткан экен, бул жакшы. Ошол эле учурда жана жогоруда да коллегаларым айтып кетти, биз жана жөлөк пулду теңдештирүү жоболорун, анан ошону берүү механизмдерин жөнөкөйлөтпөйлүбү бул сунуш. Ушуну бир өзүңүзгө кабыл алып коюңузчу. Анткени көп шайлоочулар суроо беришти да, ушу балдары Бишкекке кетип калса дагы ай сайын ушу тапшырып тура турган документтер бар экен. Ошонун баарын санариптештирип, бир жөнөкөйлөтүп берсеңиз, бул сунуш. Экинчиси суроо күч органдарынын, анын ичинде Ички иштер министрлиги менен МЧСтин пенсиялары качан көбөйөт? План прогнозуңуз барбы? Жооп берип койсоңуз. Болотбек Ибраимович, бул жерде пенсияны биз гражданскийлердин пенсияларын политикасын алып барабыз. Военнослужащийлердикин, МВД, ГКНБнын политикасын ар бир министрлик өздөрү алып барат, Минфин биргеликте политикасын, пенсиялык политикасын. Сиздерде жокпу прогноз? Жок, биз аркылуу каражатталардын транзит менен эле өтөт, политикасын биз алып барбайбыз. Анан Токтогул районунун Элмирбек Именалиев айыл аймагынын тургундары жана жергиликтүү кеңештин депутаттарына наказ келип түштү да. Ошол жерде Ничке сай, Чоргочу, Кызыл Өзгөрүш, Коңур Өгүз, Камыш Башы, Акжар, Шайык, Бел Карасуу, Бууракан, Аңарык, Ортожон, Көкташ, Чечтөбө айылдары бийик тоолуу жана алыскы калктуу конуштар тизмесине кирбей калыптыр. Эми биз билебиз, мыйзам бар жанагы горизонталь боюнча. Ошону бир карап берсеңиз, анткени ошого тиешелүү жана кошумча төлөмдөр болбой калды деп кайрылып атышат да. Ошону карап бир кат түрүндө жооп берип койсоңуз. Жарайт. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон процедурный. Рахмат. Бир аз акыйкатсыздык болуп калып жатат да. Суроого жазылгандар өтө көп. Ар бири депутат бирден эле суроону бердиртпейлиби? Анан бир аз болгондон кийин болду деп токтотуп коюлуп атат. Буга чейин азыр ошентип болуп атат. Артында жазылгандар суроолорун бере албай калышып атат. Ошон үчүн ар бир жазылган депутат бирден эле суроо берсин деген сунушум бар. Рахмат. Анда убакытты кыскартып, ошо 1,5 мүнөт болобу, кандай болот? Ошондо бардыгы жетишип, Кечиресиз, регламентте бекитилген да, мыйзамда көрсөтүлгөн. Анда баарына суроо бергенге уруксат бергиле. Кеч жазылгандар суроо бере албай калып атабыз жантан бери.
урматтуу чакырылгандар эске алып кичине кыска жооп берсеңиздер эртерээк. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Мавлянова Махабат Эргешовна. Рахмат. Бактияр Жеңишбекович, айтсаңыз, сиз элдин өзүгө, биз эл менен жолукканда мындай суроо беришет да, өзүңүздөр жооп берип коюңуздар. 58 жаш, айылдарга абдан көп жаш, эми кыскартпайсыздар деген кайгылуу жасашат да. Ошондой кылуу мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу? Махабат Эргешовна, бул боюнча мүмкүнчүлүк жок. Дүйнө жүзүндө тенденция наоборот көтөрүп атышат бардыгы. Биздики эң аз, биздики 58 жаш. Казакстан 65-ке чыгарып, Россия Федерациясы 65-ке, бардыгы 65-ке чыгарып атышат. Рахмат, түшүндүм, элдин көйгөйү. Анан дагы бир нерсе, азыркы күндө 58 жашка чыккандан кийин, 63 жашка чыккандан кийин иштеген адамдар камсыздандыруу төлөмүн төлөгөндөн кийин гана пенсияга алышат да, төлөбөсө алышпайт. Төлөбөсө алышпайт, пособие алышат анда. Бирок ошонусуз эле 1 миллионго чыга турбайбы? Бир 30-жылдары 1 миллионго чыга турбайбы адам? Ооба, 30-жылга биз прогноз коюп атабыз, 1 миллионго чыгат пенсионерлер. Эми ошо камсыздандыруу төлөмдөрүнү көбөйтүү үчүн кандай бир либералдаштырууну карайсыздар? Мүмкүн анын көлөмүн азайтып, ачыктыкка чыгарасыздарбы? Кандай кадам жасаса болот? Себеби единый налогко өткөндө дагы көп налог түшүү көбөйдү да, 2-4% өткөндө. Мүмкүн ушундай жактарын карап, жанагы ачыктыкка чыгаруу жолдорун карайсыздар. Махабат Эргешовна, былтыр 27%-тан 12%-ка чейин. Аны уктум, 58 миң киши көбөйүптүр, бирок андан да киши көбөйткөнгө канча киши негизи көбөйүш керек? Андан дагы азайта берсек, бул пенсиясынын суммасы өтө эле аз болуп калат, анан төлөөнүн кажети эле жок болуп калат да, өтө азая берсе. Мүмкүн жанагы орточо чакан бизнестердин төлөмдөрүн азайтасыздар. Крупный компанияны көрүп, ошол жанагы уровенде калтырып, биргеликте карап чыгабыз биз. Себеби ачыктыкка чыгарган жакшы. Мен ойлойм, ошол жактарды карап көрсөңүздөр, көлөмүн көбөйүшүн. Рахмат. Жарайт. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Садырбаева Жылдыз Эсенбековна. Рахмат. Бахтияр Жеңишбекович, на какой процент вы расширили базу страховых взносов по сравнению с 2024 годом за 11 месяцев? Какой процент это составила база? База имеется в виду плательщиков, да? Да, базу плательщиков. Насколько, на какой процент вы расширили? Салык кызматына берип койсок болобу? Анткени администрированием налоговой инспекция занимается. Жылдыз Эсенбековна. Саламатсыздарбы? Жылдыз Эсенбековна, салык кызмат төрагасынын орун басары Рахманов. Былтыркы жылга салыштырмалуу 78 миң кызматкерге бүгүнкү күндө көбөйдү база. Я не поняла ваш ответ. На какой процент вы расширили базу? Порядка 10%. Всего 10%, да? Да. Вы считаете это достаточно? Ну, максимально идет администрирование по уплате страховых взносов. В этом году в рамках фискализации мы именно для малого и среднего бизнеса создали единую базу, которую объединили с патентной деятельностью и с особой зоной. Да, нам всем известно, что значительная часть населения вообще официально не оформляют и никаких взносов не оплачивают. Особенно это в сельском хозяйстве, в торговле и в трудовой миграции. Конкретные меры какие вы для того, чтобы они официально оформились, вы принимаете? И в рамках фискализации, вот я еще раз повторюсь, мы объединили базы налоговой службы с страховым взносом. При оплате налогов она обязательно будет высвечиваться оплата страховых взносов. Без оплаты страховых взносов оплатить налоги невозможно. Но это всегда было, они всегда шли вместе. Нет, налоги платились и страховые взносы одновременно, они не принимались, да, это не новая мера. Как вы ранее знали, вот патентная система была отдельная. Люди приходили, отдельно платили за патент и отдельно за страховой взнос. Сегодняшний день это объединенная база электронная, и без оплаты страховых взносов он не может получить патент. Но раньше тоже так было. Как можно было страховые взносы не платить и получить патент? Они просто разные квиточки были. Но патент невозможно было получить без оплаты страховых взносов. Хорошо.
Ну, это говорит о том, что недостаточные меры принимаются для того, чтобы их всех вывести и официально, чтобы они страховые взносы платили. И еще у меня вопрос, Бахтияр Джангишбекович, скажите, пожалуйста, насколько оцифровано ваше ведомство? Потому что действительно во время предвыборной агитации было очень много жалоб. Люди не знают, как формируется их пенсия, из чего формируется, и зачем нужно платить взносы, и как проверить свой страховой стаж. Это где можно сделать? Почему это не оцифровано до конца в вашем ведомстве? Жылдыз Эсенбековна, действующая база у нас была введена в 2008 году. На сегодняшний день она реально морально и физически устаревшая. Вообще социальный фонд делится на 4 блока. Это блок назначения пенсий, блок выплаты пенсий, блок персонифицированного учета и блок доходов. На сегодняшний день блок выплаты пенсий полностью автоматизирован. Оставшиеся 3 блока у нас программа на сегодняшний день полностью готова. Внедрение займет 6 месяцев. С 1 июля 2026 года социальный фонд будет полностью автоматизирован. Все структуры будут автоматизированы. Если взять вот блок назначения будет выглядеть так. На сегодняшний день, допустим, пенсионер, чтобы выйти на пенсию, он идет в архив, он должен дать подтверждение о заработной плате, справку получить, в других ведомствах справки получить, это 5-6 ведомствах, плюс пойти в банк должен, карточку оформить и так далее. Это очень накладно. Но после того, как эта программа вступит в работу через 6 месяцев, по госорганам, по архивам ходить не будет необходимости. То есть эта программа самостоятельно с госорганов сама будет справки собирать. В прошлом году вы поддержали наши законы, мы внесли изменения в законодательство. Мы определили сумму пенсии уже до 1996 года. Мы определили сумму базовой части пенсии. И после 1996 года все данные у нас персонифицированы. У нас есть все данные, кто где работал, сколько заработную плату получал. Программа будет объединять эти 3 цифры и автоматически назначать пенсию. Пенсия, допустим, с 1 июля будет автоматически приходить на личный кабинет в Түндүке. В Түндүке будут все справки, все виды справок, социальный фонд, все будет проактивно. Мы и справки будем выдавать проактивно, и пенсии будем назначать проактивно с 1 июля. Спасибо большое. То есть мы своим избирателям можем сказать, что с 1 июня 2026 года вы все в своем личном кабинете можете отследить, увидеть, как оно сформировалось, из чего, и все справки будут с Түндүка туда выгружаться, и вот эти круги ада, они не будут проходить для и калькулятор пенсии еще мы можем там это будет. четко говорить, вы это выполните. Да. Спасибо большое. Рахмат. Кийинки сөз Талиева Камила Абдразаковнада. Рахмат, Бахтияр мырза, мына сиздердин сөз фондунун маалыматыңыздарга ылайык 24-жылдагы жалпы киреше 115 миллиард 241 миллион экен. 23-жылга салыштырмалуу 12 миллиард 61 миллион сом деп атат, көбөйгөн айтылууда деп маалыматтан карап атамын. Бул абдан оң динамика, абдан жакшы көрсөткүч, бул кубана турган. Мен ошол эмне үчүн муну баса белгилеп атамын? 24-чү, биз 23-чү жылы токтом кабыл алганбыз да. 24-чү жылдан башталат деп. Баатыр энелер, мен муну 3 жылдан бери эле көтөрүп келатамын. Сиз жакшы билесиз, бизде мамлекетте 31.764 баатыр эне бар. Анын ичинен эми баягы 100дөн ашууну азыр эми баягы соцзащита аркылуу жөлөк пул алат. А биз мына 31.764 баатыр эне жанагы 1000 сомдон компенсацияны алып келатат. Муну да ошол 5-чакырылышта биз киргиздик эле. Эми 1000 сом бүгүнкү күндө бул төлөм өтө эле инфляцияга байланыштуу төмөнкү көрсөткүч да. Эми баатыр энелердин ушуну мына азыр демографиялык көрсөткүчтү көтөрөлү деп президент дагы Камчыбек Кыдыршаевич дагы байма-бай демографиялык саясат жөнүндө абдан көңүл бурулуп атат да. Мен дагы ушул токтомду чыгардырып, ушул 5000 сомго чейин болбосо дагы ошол
бул жашоо минимумунун суммасынын 3/2 кем эмес болсун деп токтомго киргиздик эле. Бул токтом алгыча аткарылбай турат. Эми мен кече мына Кабминге дагы ошол төрагасына дагы ошол өзүңүз күбө болдуңуз. Бул ушул мыйзамды даярдап атамын. Муногу мамлекеттик жөлөк пулдар мыйзамынын 5-беренесине өзгөртүү киргизишибиз керек экен. Эми мында базалык бөлүгүнөн жогорку өлчөмдө эмес, жашоо минимумуна байлоону сунуш кылайын деп атамын да. Мына 22-жылы базалык бөлүгү пенсиянын 3170 сомду түзгөн. Азыр канча базалык бөлүк? Салыштыр 22-жылга салыштырганда канчага өстү биздики? 1780 болчу, 3170 сом болду. Бирок жанагы прожиточный минимум пенсионерлерге жетпей аткандардыкын, алардыкы даже 6000ге чейин болуп кетип атат базовый бөлүгү. Мына эми азыр бизде мамлекетте эми жалпы элдин санынын 10%дан эми 10%га жакыны да 797 миң адам экен пенсионерибиз. Бул эми мен ойлоймун, биз алдын ала ошол прогноздорду, демографиялык көрсөткүчтөрүбүздү эске алуу менен карата мынагу улуттун карып кетүүсүнүн дагы алдын алуудагы саясатты күчөтүшүбүз керек да. Ошол баатыр энелерге келиңиз, ошол мыйзамга мен ошол жумушчу топко чакырайын, келип бериңиз. Мынагу жана мен базалык бөлүгүнөн жогорку өлчөмдө эмес, жашоо минимумуна байлоону сунуш кылып атам. Мен бул ошол жумушчу топ менен иштеп чыгалы дагы ошол мыйзамды алып чыгайын, жардам бергиле. Баатыр энелерди эми мына токтом менен аткарбай атасыңар, мыйзам менен карайбыз. Кийинки сөз Аманова Бурун Кужубековнада. Рахмат. Мына мигранттардын маселеси мени кызыктырып жатат. Алар билесиздер, баары ачык иштешпейт. Жумушчулар, работодательдер мындай их оформляют, грубо говоря, по черному, да? Поэтому как им будете выплачивать пенсию? Биз мигранттар менен бүгүнкү күндө на сегодняшний день у нас есть соглашение с такими государствами, как с Турцией, с Китаем, с Российской Федерацией, с Казахстаном, с Белоруссией, с Азербайджаном соглашение уже на подписании, с Узбекистаном соглашение на подписании, с Южной Кореей у нас есть соглашение. Граждане, работающие в Кыргызстане с других стран, не могут претендовать на пенсию. В тех республиках, странах, где они работают, правильно? Да, в Кыргызстане именно. Я про Кыргызстан говорю. То, что если у нас нет соглашения с той страной, откуда они приехали, они не имеют права претендовать на пенсию. Угу. Я имею в виду наших мигрантов, которые работают, допустим, в России, около миллиона человек. По нашим там мигрантам, в Казахстане да, есть и в других странах. С Казахстаном, с Россией у нас есть соглашение, с Китаем, с Южной Кореей у нас соглашение. Вот смотрите, да, я знаю об этом. Да. С европейскими странами мы переговоры ведем. У нас переговоры очень сложно идут. На сегодняшний день из европейских стран единственный, кто пошел на переговоры, это Австрия. С Австрией мы уже соглашение, первый этап обсудили. Это буквально в прошлом месяце мы обсудили. Наши сотрудники были командированы в Австрию. Извините, пожалуйста, вопрос был в другом. Они зарплату получают в конвертах. Об этом все знают. Вот в таком случае, как они потом будут получать пенсии? Если они нелегально работают, то они не имеют права претендовать на пенсию. Вот какие-то, допустим, образовательные курсы, разъяснительные работы ведутся среди мигрантов, чтобы они не пошли вот на такой шаг? Мы стараемся, в Российскую Федерацию мы стараемся 2-3 раза в год ездить, встречаться с нашими гражданами, вести эту работу. Кроме этого, всю информацию необходимую мы размещаем на своем сайте. Сайт мы абсолютно упростили, он очень простой у нас.
в пользовании. Там вся необходимая информация мы размещаем там на 2 языках. Допустим, люди уже вот уже начинают возвращаться, да, допустим, в Кыргызстан, они уже пенсионного возраста. Мне кажется, возникнет вот определенная такая проблема. Люди сюда приехали, они остались без зарплаты, без пенсии. Вот какие-то программы есть для таких случаев? Для таких случаев вот мы послабления в прошлом году, уважаемые депутаты, очень много послаблений внесли в законодательство о государственном социальном страховании, в законодательство о государственном пенсионном обеспечении. В общей сложности 11 изменений было внесено. Все эти изменения направлены на улучшение вообще наших возможностей наших граждан. Например, трудовой стаж с 20 лет мы снизили в прошлом году до 5 лет. В трудовой стаж входят те года, где граждане наши учились в высших учебных заведениях, те года, где служили в армии, в рядах вооруженных сил, декретный отпуск. Раньше мы во внимание брали только 2 детей, по 3 года, 6 лет было. Мы уже сейчас берем после этих изменений 9 лет берем. Это очень хорошее послабление. Кроме этого, граждане, если они не отчисляли, не работали, они добровольно имеют право отчислять страховые взносы. То есть за те года, которые они не работали, они добровольно могут в виде страховых взносов внести в социальный фонд. У нас же примерно около 1 миллиона граждан миграции, правильно, в Российской Федерации. А есть какие-то данные, сколько из них работают официально, а сколько нет? У нас у социального фонда этих данных нету, но, допустим, у нас есть такие данные только, как, допустим, 133 граждан Российской Федерации, работающие в Кыргызстане, согласно соглашению, они имеют право на часть, когда в Кыргызстане работают, на ту часть получать пенсию. А от 133 граждан Российской Федерации на пенсию у нас вышли, 10 граждан Республики Казахстан у нас на пенсию вышли, 2 гражданина Беларуси вышли на пенсию. А в Российской Федерации 103 наших гражданина вышли на пенсию согласно новых соглашений. А как вы считаете, такие данные должны быть? Работающих в Российской Федерации, официально эти данные у нас... Потому что они вот начнут возвращаться, да, там возникнет служба. очень серьезная такая хорошая проблема. Министерство труда, есть служба миграции, есть, у них эти данные все и есть. То есть вы хотите сказать, что там все нормально, Я все не в рамках знаю, закона? Я оценку не могу им давать их работе. Угу. Работа ведется, я думаю. А вот еще с какими странами у нас есть соглашение по поводу выплаты пенсий? Кроме Казахстана и России, да, вы сказали? Да, есть с Турцией у нас есть соглашение, с Китаем в этом году мы подписали соглашение, с Южной Кореей у нас есть соглашение, с Узбекистаном уже на подписи соглашение стоит, с Азербайджаном уже на подписи уже конечная стадия переговоров, и уже в этом году не успели. В первом квартале, скорее всего, следующего года мы уже эти соглашения подпишем. С европейскими странами у нас работа очень сложно идет, потому что тяжело с ними вести диалоги, но у нас вот на диалог с европейскими пенсионными фондами мы разговариваем же как со своими коллегами. Если они сказали, если у вас будет соглашение с Австрией, с Германией, то с другими странами у вас проще пойдут соглашения. На сегодняшний день у нас уже первая стадия переговоров с Австрией прошла. Наши сотрудники были в командировке в Австрии в прошлом месяце. Первый этап уже оговорен. В марте месяце сотрудники австрийского пенсионного фонда прилетят сюда, в Кыргызстан. Второй этап. А в чем заключается сложность? Сложность, чем они мотивируют свой отказ? Сложность пенсионные фонды Европы не хотят вводить в свою пенсионную систему граждан других стран. Они ревностно относятся, потому что это
Ну, очень болезненно относятся к этому. Они не хотят обслуживать граждан других стран, пенсионные фонды Европы. Только наших граждан, или они относятся ревностью ко всем странам? Гражданам других стран, не только к нам. То есть не только к нам? Да. Спасибо большое. Сөз суроо берүү үчүн Жаанбаев Уланбек Кургонбаевичте. Рахмат, Жеңіс Ляскожевич. Бақтияр Жеңішбекович, бұл законопроект қолдойбуз. Бирок мына жөлөк пул берүү боюнча механизми сиз купулуңузга толобу ушул боюнча? Жөлөк пул берүү боюнча? Уланбек Кургонбаевич, жөлөк пулдарды бул социалдык коргоо министрлиги берет, жөлөк пулдарды, биз пенсия боюнча. Пенсия боюнча. Мынау эмечи, катаал шарттагы высокогорье боюнча кимдер аныктайт? Бул боюнча высокогорьяны атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия иш жүргүзөт. Сиздин карамаңызда? Жок, бул министрлер аралык комиссия. Бул жанагы биздин жөлөк пул боюнча аябай көп маселе болуп атат да. Шуну бир бирдиктүү механизмге келтирсеңер. Биз эми сунуш катары айтабыз. Бул ушул боюнча бир карап чыксаңыздар. Анан биздин Окотто Көкбел деген айыл өкмөт бар. Ошол жерде 3-4 жыл мурун алып жүрүшкөн, силекке каршы албай калышыптыр. Себеби баягы өлчөгөн точкасын элдердин айтуусу боюнча башка жактан эле өлчөп кетип калган дейт. Ушуну да сизге жеткирип коеюн. Анан пенсия боюнча жана Дастан Арсбекович айтып кетти. 7%-тен көтөрсөк болот экен да, туурабы? Ооба, болот, көтөрүлөт. Качага чейин көтөрөсүздөр? Эми мен буга чейин айтып кеттим, ол келерки жылдын 1-2 кварталда камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүн карайбыз. Ошонун эсебинен канча пайызга көтөрө алабыз. Биз ошондо гана маалымат бере алабыз. Бүгүнкү күндө ал боюнча маалымат бере албайбыз. Бүгүнкү күндө 7%, 1 миллиард 200 миллион сом каралган бюджетибизде. Кыргызстанда эң жогорку пенсияны кимдер алат? Эң жогорку пенсияны бул коммерциялык структураларда иштеп жүргөн жарандарыбыз, жана горнорудный комбинаттарда, банктарда, жана жеке компанияларда иштеп жүргөн жарандарыбыз алат эң көп пенсияларды. Эң аз пенсия кимдерге алат? Эң аз пенсияны камсыздандыруу төгүмдөрүн аз төлөп жүргөн жарандарыбыз алат. Стажы аздар, камсыздандыруу төгүмдөрүн аз төлөп жүргөн жарандарыбыз алат. Мугалим, врачтар канча алып атат азыр? Ар кандай ал мугалим врачтардыкы конкретно айта албайм, анткени ар кандай пенсияларды. Орточо пенсиялары эми 15 жылдан бери пенсия алып жүргөндөр болсо, орточо бир 20 миңден ашык. 20 миңден ашык? Ооба. Точно бул? Точно. Хорошо, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Аманова Санталат Абдулдаевнада. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу Бактияр Жеңишбекович, саламатсыздарбы? Биринчиден мен ушу сиздердин отчетуңуздарды карап белгилеп кетким келет. Ошол биздин ардагерлерибизге бир да күн карыз кылбай, кечиктирбей, убагында берип, санариптти да жогорку деңгээлде ишке ашырып, үлгү көрсөтүп келе жатасыздар. Бул боюнча сиздердин мыкты ишиңиздерди өзүңүздөрдүн ушул командаңыз менен белгилеп өткүм келет. Анан менде төмөндөгүдөй суроолор бар эле, тактап ала турган. Биринчи суроом бул мына соцфонддогу камсыздандыруу төлөмдөр салык кызматына өтүп кетти да, 2 жыл болду. 19 жылдын 1-январынан өткөн. Ушул отчетторду берген мезгилде бир кызмат отчетту төлөмдөрдү топтоп, экинчи кызмат отчетту бересиздер да. Мына ошондо кыйынчылыктар жаралбай жатабы? Ушул практика өзүн актадыбы жокпу? Мен ошол боюнча суроо берейин дедим эле биринчи. Санталат Абдулдаевна, сурооңузга рахмат. Бул 2019 жылдын 1-январынан администрированиянын салык кызматына өткөн. Бул
биздин жалпы ишкерлерибизге, жалпы ишканаларга мен ойлойм жеңилдик болду. Анткени бир жерге барып отчет берет, бир органдан барып текшерүү жүргүзөт. То есть дублирующий болбойт, дублирующий болбой, бир жерден болгону жакшы болду. Рахмат, убактым кетпеш үчүн кечирим сурайм, сизден эме кылып атам. Экинчи суроом бул пенсиялык топтом каражаттарын сиздер депозитке салганга, баалуу кагаздарга, облигация салганга уруксат алгансыздар да, Жогорку Кеңештен, туурабы? Анан бул жерде 2024-төгү отчетто планга сиздер канча коюп атасыздар, аткарылышы канча болуп атат? Киреше бөлүгүнө киргизилген да булчу. Санталат Абдулдаевна, жалпы 22 декабрга акыркы маалыматты берип коеюн. Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонд боюнча жалпы бүгүнкү күндө мамлекеттик топтомо пенсиялык фонддо 62 миллиард 358 миллион сом бар. Анын 85% мыйзам боюнча закон об инвестировании государственных накопительных пенсионных средств мыйзамдын негизинде 85% мамлекеттик баалуу кагаздарда жайгаштырылган. Анын 15% болсо бул банктарга, депозиттерге жайгаштырылган. Ошол жайгаштырылган киреше бөлүгүнө кирди да, облигациялар менен айландырып атасыздар да акчанычы. Мен ойлойм да ошол түшкөн сумма азыраак деп. Дагы саясатты жакшыраак жүргүзүп, киреше бөлүгүн көбөйтө турган кылып иш алып барсаңыздар жакшы болмок дейм да. Мына азыр көрсөткүч, азыр бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Мына азыр жакында криптовалюта да кирген атат. Мен ойлойм, эгерде ошол акча айландырып жатасыздар, ошол көбөйүп калса бизге дагы пайда болмок. Бул сунуш иретинде да. Анан менде дагы бир суроо бар. Сиздер соцфонд айлыкты өзүңүздөрдүн өнүктүрүү фонддон 3% менен аласыздар мыйзам боюнча, туурабы? Бирок ошол кимдин чечими менен? Кайсы? Кабминдин? Кабминдин чечими менен аласыз. Өзү мыйзамдуу болуш үчүн сиздер Жогорку Кеңештин чечими менен алышыңыздар керек да. Ошого мен айтып кетет элем, анан учурдан пайдаланып биздин ал Конституциялык сот укуктук комитетине дагы айтат элем, ошону мыйзамдаштырып койгон жакшы да. Кабминдин чечими менен болбойт да өзү. Жогорку Кеңештин чечими менен алышыңыздар керек. Рахмат, мен ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мына ошо мен айткан маселелерди карап, анан жообун берип коюңуздарды өтүнөм. Жарайт. Рахмат. Бактияр Жеңишбекович, болушунча кыскача так жооп бергенге аракет кылыңыз. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Ашымбаева Токтобой Абасовна да. Бактияр Жеңишбекович, сиздин командаңызга жалпы терең ыраазычылык. Себеби ар бир айдын 10-унда биздин пенсионерлерге кечиктириксиз пенсияларын жеткирип, убагында жакшы иш алып барып атасыздар. Жалпы жонунан сиздердин отчетуңуздарды мен колдоп берем. Ошол эле учурда менин бир нече сиздерге суроом бар эле. Бул сиздердин соцфондунун каржысы толук кандуу муктаждыктарды жабабы? Ооба, бүгүнкү күндө жаап атат толук кандуу. Республикалык бюджеттен кошумча пенсияга акчалар бөлүнбөйбү, каржы бөлүнбөйбү? Республикалык бюджеттен бөлүнөт, бирок бул республикалык бюджеттен бөлүнчү каражаттарда бул жана базалык бөлүктү республикалык бюджеттен төлөнүп берет. Военнослужащийлердин пенсияларын республикалык бюджеттен бөлүнүп берет. Жана багуучудан айрылган пенсияларды республиканский бюджеттен бөлүнүп берилет. Ошол суммаларды бизге которуп берип турат. Калган камсыздандыруу бөлүгүн биз пенсиялык фонддон толугу менен өзүбүз каржылап атабыз. Ошондо иштеп аткан жарандар толук кандуу сиздердин фонд аркылуу каржыланат. Ооба. Пенсиясы. Ушул жерде бир маанилүү нерсе бар да, мен өткөндө комитетте дагы айттым эле. Могу 30-40 жыл иштеген кызматкерлер, ушулар жанагы такыр өмүр бою иштебеген, бирок жаңы сиздер киргизилген биринчи реформанын негизинде
базалык бөлүгү республикалардан каржыланып, пенсия көтөрүлүп, почти что бир мындай жакын эле деңгээлде болуп калды да, айырмачылык өтө деле сезилбей калды. Ушул көп иштеген мугалимдер, айрыкча мен билим берүү системасында иштегендиктен билем, ушул улуу муундагы мугалимдер ушул маселени айтышты. Биздин 40 жыл иштегенибиз деле эч мындай билинбей калды. Үйдө өмүр бою отурган пенсионердин деле пенсиясы биздин пенсияны кууп жетип калды дейт да. Ушул теңсиздик деп ойлойсузбу? Ушуну экинчи этап реформада кандай карап сунуштайт элеңиз? Ушул багыттын жетекчиси катары. Бул боюнча ооба, бул жерде жалпысынан жана Конституцияга 44-нчү беренеге пенсионердин пенсиясы пенсионердин жашоо минимумунан ылдый болбош керек деп кирип калган. Ошол норманы биз аткардык. Бирок мындан кийин иштеп жүргөн мугалимдердики, алардыкы камсыздандыруу бөлүгү көбүрөөк да, алардыкы убагы менен алардыкы көбүрөөк болот пенсиясы убакыт өткөн сайын. Анан сиз отчетуңузда дагы атап кеттиңиз, бул отчетуңузда профицит менен чыктык депчи. Ушул профицит менен чыккандын эсебинен 7% пенсиялар көтөрүлөт да. Ооба. Ушул негизинде, негизи Бактияр Жеңишевич, сизге терең ыраазычылык, отчетуңузду колдоп беребиз. Дагы болсо ушул айрыкча жана коллегаларым да айтып кетти, айыл жерлериндеги пенсионерлер пенсия алуу мезгилинде шаарга же болбосо райондук борборлорго баруу мындай мукташтыгы келип калып атат да, ошол жагын дагы карап берсеңиз. Ишиңизге ийгилик, жаңы жылыңыздар менен келаткан. Рахмат. Рахмат, жарайт. Сөз суроо берүүчү Номурзаков Сүйүнбек Абдулдаевичте. Рахмат. Урматтуу Бактияр Жеңишбекович, сиз 7-чи чакырылышта биз менен тыгыз иштеп, аябай быштыңыз да, мына азыр көрүп угуп атабыз, ар бир суроого так жакшы жооп берип атасыз. Эл аралык келишимдерди, жакын калскы мамлекеттердин тажрыйбасын айтып, ишиңизге ийгилик. Мен негизи колдойм сиздерди. Андан кийин эми азыркы мезгилде көрүп атабыз да, азык-түлүк товарлар кымбаттап атат, кызмат көрсөтүү жарандар кымбаттап атат. Анан негизи пенсия алгандарга аябай эле оор болуп калып атат да. Биздин коомубуздун көпчүлүгү да бул пенсионерлер болуп атат да бүгүнкү күндө. Анан мына баш мыйзамдын 44-нчү беренесинин 2-нчи бөлүгүндө жазылганда пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардамдар мына мыйзамда көрсөтүлгөндөй бул жашоо минимум өлчөмүнөн төмөн болбош керек депчи. Мына биз былтыры 6900 сом болду деп куттуктап сүйүнгөнбүз. Бирок мына быйыл эми азыр мына улуттук статистикалык комитети 2025 жылдын 3-чү кварталына 8758 сом деп берип атат, жашоо минимум эмеси. Эми ушул кандай болот андачы? Сүйүнбек Абдулдаевич, бул мыйзамда жазылган нерсе, жазылгандын баарын аткарып атабыз. Былтыр эми кечиресиз, Бактияр Жеңишбекович азыр. Былтыры биз сүйүнгөнбүз да, туурабы? Ушул жерден чыгып сиздерди уктуктап 6900 сом болду, жеттик, мына адам укугу сакталып калды деп ыраазычылык айтканбыз. Эми азыр эми карабайсызбы да, бардыгы кымбаттап атат, өсүп атат, бирок улуттук статистика комитети көрсөтүп койду 8758 сом канча тыйын депчи. Ушул боюнча азыр эми кандай? Сиз эми азыр канча 7100 деп айттыңыз да? 7100кө жеткизип атат биринчи октябрда. Бирок эми жакшы жылдан жылга мына пенсия көбөйүп атат. Мына бул бир канча жыл токтоп калган пенсия кошулган эмес. Мына жогорулап атат. Бирок азыр эми кымбатчылык болуп атат да. Мына биз барсак бардыгы эле мына жер-жерде пенсионерлер, аксакалдар, ата-апалар бардыгы арызданды да, алган пенсиябыз такыр жетпей атат дейт. Анан азыр улуттук статистикадагы комитети да чыгарып койду, 3-чү кварталдын. Ошо боюнча эмне дейсиз? Дагы эми жана жолдо
биздин жогоруда биздин кесиптештер да айтып атпайбы, азыр эми 7%, 10% көбөйтсөңүздөр депчи. Ушу алдыдагы кандай сиздердин оюңуздар? Бул боюнча Сүймбек Абдуллаевич, биз ишти жакшы алып барып атабыз. 22 жылы пенсия 33%га көтөрүлдү, 23 жылы пенсия 38%га көтөрдүк, 24 жылы 18%га көтөрүлдү. Мына 25 жылы 12%га көтөрүлдү. Быйылкы 26 жылга 7% деп коюп атабыз. Мыйзам боюнча биз бюджетти киргизип атканда август айында киргизебиз. Август айында биз 2 цифраны алабыз. Бул айлык инфляцияны и айлык орточо айлыкты алабыз. 2 сумманы бириктирип туруп, 2ге бөлөбүз. Ошол суммага биз көбөйтүшүбүз керек. Ошол 7%-ты түзгөн. Ошо 7% деп биз бюджетке киргизгенбиз 1 миллиард 200 миллион сом. Келерки жылы 1-2 кварталда камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүн карайбыз. Бул жыл сайын көбөйүп атат. Прирост камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү 10%-тан ылдый түшкөн жок, 10%-тан өйдө түшүп атат, көбөйүп атат. Албетте 7% эмес, 10%-тан көбүрөөк көтөрөбүз. Эми азыр 7% эмес 10% көтөргөнүбүз, ошондо мына баш мыйзамдагы мына көрсөтүлгөн белгиленген нерсе сактап калат элек да, бизче туурабы? Баш мыйзамды аткарып атабыз. Бүгүнкү күндө биз аткардык. 44-чү беренени. Жөн мына 3-чү кварталда 8758 сом деп берилип атпайбы? Ал прожиточный минимум населения, прожиточный минимум пенсионера деп 2 сумма чыгат. Прожиточный минимум пенсионерага жеткизебиз биз. Ошол 7100 болгон, биз 7100-кө жеткиздик. Улуттук мына статистика комитети айтып атпайбы, мына көрсөтүп атпайбы? Мына мен сизге окуп берип коеюн, азыр атайын алдым. Мына бул 2025 жылы 3-чү кварталында 8758 сом 6 тыйын деп билдирди дейт. Бүгүнкү күндө ушул боюнча жагдайды да карап чыгышыңыздар керек. Келерки жылы карайбыз. Келерки жылы карайбыз. Бул эми келерки жылы эмес, бул 2025 жыл боюнча айтып атат. 2025 биз мыйзам боюнча өткөн жылдыкын алабыз. Өткөн жылдыкын алып туруп, мына 7100-кө 1-октябрдан жеткиздик. 26 жылы, быйылкы жылдыкын алабыз, 26 жылы эсептеп көтөрөбүз, 26 жылда. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Кыдыралиев Умбеталы Токтуралыевичте. Жок. Алимжанова Нилуфар Якупжановна. Рахмат. Жаңыз Ильяс Кажоевич, саламатсыздарбы кесиптештер, бүгүнкү жыйын катышуучулары. Бактияр Жеңишбекович, отчетуңузду колдойбуз. Мыйзамдарды азыр окуп, эми бир регламент боюнча 3 күн мурда берсеңиздер жакшы болот эле дагы. Эмне болсо да колдоп беребиз, себеби эл күтүп буну. Көп коллегаларым суроолорду айтты. Мен суром, мына соцфондко болгон жарандардын ишенимин жогорулатууга кандай пландарыңыз бар? Кыскараак жооп берсеңиз. Жарандарыбыздын ишенимин жогорулатуу боюнча кыскача бул маалымат берип турушубуз керек, ачык болушубуз керек, ачык айкын бүт цифраларды көрсөтүп турушубуз керек. Бул боюнча биз толугу менен санариптештирүүнү бүтүрүп атабыз. Келерки жарым жылдын ичинде биз толугу менен автоматташтырылып бүтүрөбүз. Бүт маалыматыбыз ар бир жаран боюнча кандай маалымат керек болсо, справкаларына чейин бүт личный кабинетке киргизип тактап турабыз. Бул ойлойм биздин жарандардын бизге болгон ишенимин бекитет. Ошол эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо боюнча фондко 1 миллиард акча каралды, 1 миллиард 79 миллион. Мугалимдердин, врачтардын ден соолугун чыңдоого кантип жумшалат, мисалы үчүн ушул акчалар? Сиздер бул акчаларды азыр кайсыл жакка котортасыздар? 2028 жылга чейин президентибиздин указы менен президенттин иш башкармалыгына жөнөтүлүп турат. Азыркы сумма, так сумманы айтып койсоңуз 26 жылга.
1 миллиард 9 миллион. 9 миллион, 27-28 жылга бул сумма чоңоет дагы, Ооба, 1 миллиард 79 и 1 миллиард 155 миллион. Ошондо эмгекчилердин ден соолугуну, мисалы үчүн мугалимдер, врачтардыкыны, мисалы үчүн Казакстанда алсак, алардын практикасын колдонсок, милдеттүү түрдө путевкалар берилет да, жылына бир жолу. Биздин өлкөдө ушундай болобу? Ушуну сиздер сунуштап, ушул үчүн күрөшүп айтышыңыздар керек да. Себеби мына врачтардын, ошо мугалимдердин эл менен жолугушууда кайрылуу, ушу бир дагы санаторийге барбаганбыз, 30 жыл иште бир жолу ден соолукту чыңдаганы барбаганбыз дейт да, бирок алар 30 жылдан бери ошол акчаны төлөп келет. Ушул боюнча ишти мындай катуураак алсаңыз, себеби бул деген элдин аманат акчасы да. Жарайт, бул боюнча. Үчүнчү суроом, биздин азыр топтомо каражаттардын бөлүгүнү алса болот да жарандарыбыз, жана ипотекага турабы? Ошондой эле ооруларды дарылоого биздин жарандарыбыз акчаны мөөнөтүнөн мурда алса болот. Ошо ооруларды дарылоого канча жараныбыз алды акчаны? И кандай тартипте алынат? Жыйырма бешинчи жылы 71 адам 2 миллион 253 миң сом алды. 2 миллион жалпысынан? 71 адам 2 миллион 253 миң сом. Ипотекагачы? Үч жүз 88 адам алды, 1 миллиард 786. Ушул тартибин айтып коесузбу жарандарга? Кандай тартипте, кимге кайрылыш керек? Тартиби жарандарыбыз эгерде ипотека алып жатса, ипотеканын биринчи бөлүгүн төккөнгө, эгерде камсыздандыруу накопительный бөлүгү бар болсо, 50 миң сомдон өйдө болсо, алганга укуктуу. Сиздерге кайрылат, Бизге кайрылат. Райондук башкармалыктарга кайрылат. Колдойбуз. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Примов Улан Бердибаевичти. Рахмат, Чыңгыз Ильяс Кожоевич, саламатсыздарбы? Урматтуу депутаттар, урматтуу Бактияр Жеңишбекович, аталган социалдык фондунун 24-25 жылкы жана 26 жылкы болжолдуу бюджетиңиздерди мен толугу менен колдойм. Ошону менен биргеликте мына өзүңүз билесиз, биз жаңыдан шайланып келгенден кийин ушул жерлердеги биздин ушул элибиздин шайлоочулардын бир топ көйгөйлүү маселелери бар, пенсияга байланыштуу. Ошол маселенин бирөөсүн айтсам. Мисалы, буга чейин дагы сиз менен бул маселе боюнча дагы талкуулаганбыз. Өзүңүз билесиз, Бактияр Жеңишбекович, жер үлүшү жок биздин жарандар бүгүнкү күнү толук кандуу пенсияга же болбосо тиешелүү деңгээлдеги пенсияга чыга албай жатат. Ушул маселе мына көптөгөн жылдардан бери чечилбей келе жатат. Бактияр Жеңишбекович, акыры ушунун аягы кандай болуп бир чечим кабыл аласыздар же ушул министрлер кабинетинин бир токтом мененби келечекте кандайдыр бир базовый же гарантированный жагын көбөйтүп бересиздерби? Ушул маселени өзү кандай кылып чечесиздер, Бактияр Жеңишбекович? Жер үлүшү жоктор мына өзүңүз жакшы билесиз, миңдеп саналат бизде Кыргызстанда ушул пенсияга ошонун айынан чыга албай калганы. Улан Бердибаевич, жер үлүшүнөн төлөмдөрдү биз токтоттук. Толугу менен бул норма алынды. Азыр бүгүнкү күндө иштебеген жарандарыбыз ыктыярдуу төлөмдөрдү төлөй алат. Андан тышкары жана стажга мурда 2 бала алынчы 3 бала деп киргизилди. Сиздер тараптан сунушталып, жанагы высшее образованиясы болсо ошол стажга алынат. Жана армияда служба алган жылдары болсо ошол дагы стажга алынат. Ошондой болгон жеңилдиктердин баары киргизилди.
Демек бүгүнкү күнү жер үлүшү боюнча сиздерде андай нерсе талап жок бүгүнкү күнү. Жер үлүшүнөн төлөйт деген жер үлүшүнө байланган нормалардын баары алынды. Жер үлүшүнөн эч ким төлөбөйт бүгүнкү күндөн баштап. Баардыгы бошотулган бүгүнкү күндө. Ушул маселени туура чечипсиздер. Экинчиси, урматтуу Бактыяр Жеңишбек, чындыгында айыл жерлеринде биздин көптөгөн жарандарыбыз миграцияда мигрант болуп иштеп жүрүшөт. Андан кийин айыл жерлеринде ушул неберелерин карап, балдар менен ушул пенсиянын аркасынан тиргилик кылгандагы жарандарыбыз жок эмес да. Ошолор ушул пенсиянын көбөйтүү жагын чындыгында аябай мындай күтүшөт экен жана ошол пенсияны көбөйтүү жагындагы аябай суранычты. Себеби дегенде азыр сиз айтып өттүңүз, эмдиги жылы ушул 7% деңгээлинде депчи. Бирок чындыгында айтыш керек, бул 7% аз. Мына бүгүнкү күнү урматтуу президентибиз бүгүн курултайда айтты, ушул биздин мугалимдерибиздин, ошондой эле биздин саламаттык сактоо тармагындагы биздин жарандарыбыздын айлыгын эмдиги жылдын 1-апрелинен баштап 100%га көтөрүлөт деп. Мен ойлоймун, сиз дагы өзүңүздүн сунушуңуз менен айтып ушул биздин пенсионерлерибиздин тиешелүү деңгээлге көтөрүүгө бир өзүңүздүн сунушуңузду айтып, ушул маселеде бир өзүңүздүн чечкиндүүлүгүңүздү көрсөтсөңүз аябай жакшы болмок. Бактыяр Жеңишбекович, ушуга кандай карайсыз? Ламбердович, буквально 1,5 жыл мурун пенсионерлерибиздин 350 миңдей пенсионер 5 миң сомго жетпеген пенсия алчу. Жалпы 800 миң пенсионердин ичинен 350 миңдей пенсионери анын ичинен 1,5 миң сомго жетпеген пенсия алгандардын саны 60 миң киши адам болчу. Ошол жарандарыбыздын баардыгынын пенсиясын былтыр 6.900-га жеткиздик. Быйылдан баштап дагы 6.900 коштук. Эми мурда пенсия төлөөгө 1 айлык керектелүүчү суммабыз 4,5 миллиард сом болчу. Быйылкы жылы 9,5 миллиардка жетти. 1 айлык төлөөчү суммабыз. Дээрлик 2 эсеге өстү. 21 жылы бюджетибиз 52 миллиард болчу. Мына быйылкы жылы бекитип берип атасыздар, пенсия төлөөгө бюджетибиз 114 миллиард болду. Дээрлик 64 миллиардка өстү 3 жылдын ичинде пенсия төлөөгө бюджетибиз. Жалпы түшкөн каражаттарыбыздын баарын эле пенсия көтөргөнгө жумшап жатабыз. Анан мурда буквально 1,5 жыл мурун 1,5 миң сом алып аткан жараныбыз 7.500 алып калды. Ошондо 6 миң сомго көтөрүлдү пенсиясы. Бул жаатта иш жүргүзүлүп атат, Уламбердиевич. Сиз айткан нерселердин баарын эске алабыз, дагы ишти күчөтөбүз. Ушул жаатта биздин албетте ушул пенсионерлерибиздин мүмкүн болушунча пенсиясын көбөйткөнгө мен ойлоймун, сиздин акылыңыз дагы, дараметиңиз дагы, тажрыйбаңыз дагы жетет деп. Андан кийин Бактыяр Жеңишбекович, сиз азыр дагы кыска бир маалымат берип айтып койсоңуз, ошол пенсиясын мурас кылып кимдер жана кандай тартипте иштете алат кийин? Пенсиясын бүгүнкү күндө мурас кылып, мисалы жараныбыз пенсия төлөп жүрсө, ошол пенсияга чыгуу жашына жетпей калса, ошол балдары 23 жашка чыкканча балдарына биз пенсия төлөп беребиз, эгерде төлөп жүргөн болсо пенсия. 3 баласы болсо 3 баласына, 5 баласы болсо 5 баласына ар бирине төлөп беребиз. Ар бирине төлөп беребиз. Ошол бай пенсиянын көлөмү, ошол жаран алган пенсиянын көлөмүн бөлүп бересиңерби же кандай кылып бересиңер? Жок, бул жерде базалык бөлүгү болот, ар бир баланыкы. Эгерде ата-энесинин бирөөсү каза болуп калса, соцфондко төлөп жүр. Базалык бөлүгү эле 3 миң сом төлөнөт ар бир балага. Андан тышкары камсыздандыруу бөлүгү канча болсо, ошончо төлөнүп берилет. Себеби дегенде ушул маалыматты кененирээк жеткизсек, себеби дегенде биздин көпчүлүгү ушул нерсени билбейт экен да. Ошону пайдаланган. Бул боюнча дагы жеткизүү боюнча маалымат иш жүргүзөбүз. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Талайбек кызы Жылдызда. Рахмат, Бактыяр Жеңишбекович. Мен сизге ушу үлүш жерлер боюнча эле суроо болуп атат. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери боюнча. Өзүңүз билгендей, 1 гектардан үлүш жер ашса, ай сайын 2 миң сомго жакын төлөм төлөнөт, туурабы? Азыркы учурда. Жылдыз Талайбековна, бул норманы былтыркы жылы, ушул жылдын 1 сентябрынан баштап алып салганбыз.
эч кандай төлөмдөр болбойт. Эч кандай Полностью төлөмдөр освобождение. төлөнбөйт, э? Себеби Полностью. дегенде мынакей биз айылдарда Любой жер үлүшүнө 0 ставка төлөбөйт вообще. абдан сонун кылыптырсыздар. Мен да ошону тактай кетейин дедим эле, себеби биз айылдарды кыдырганда элдин көбүнчө нааразасы ушул боюнча болгон. Себеби дегенде биз бир жылда бир эле жолу түшүм алабыз, а бирок жыл сайын бир жылга төрөгөндө 20 000 сомдон ашык болот экен деп. Чоң рахмат, ишиңиздерге келгиле. Рахмат. Рахмат, урматтуу кесиптештер.